Assalamu alaikum. Kırgız bir tuğanlar. Na Жети областын Жети Дуандын bir tuğan Kırgız bir tuğanlar. Biz Leylek rayonunun Kulundaylı hökümetinin international ayında turabız. Azırkı kırdal boyunca içine turuktashıp kaldı. Tacik Respublikasının turgan askerleri çıkıp ketти. Барымталга алган айыл башчыбыз чыкты. Анан силерге кайрылуу мына Бишкектеги митингчилер. Эми ушундай моментте кичине сабыр кылып турсаңар болот эле. Митинг уюштуруп, ал эмпоштиктериңер чыгасыңар митинг кылып, ал бийликке жетпей калганыңар чыгасыңар митинг кылып. Бул Кыргызстанды ойлогон бир эме барбы жаран? Бардык өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды ойлойсуңарбы? Мына жогору жакта бийликке жетпей калган акылдууларга айтарым. Ошондой эле жүрөгүңөрдө Кыргызстанды өнүктүрө турган болуп, оюңар ошондой түз болгон болсо, бийликтегилерге барып жардамчы болбойсуңарбы? Акыл насаатыңарды айтып. Мен бүгүн балдар чыгыптыр митингке, Баткенге келебиз деп, ошонун ыгында башка жака буруп берип атасыңар. Өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды бийлик талашып. Кыргызстандын общий Кыргызстанга түшүп атат го бир кырсык. Ошо моментте кичине ойлонуп иш кылбайсыңарбы? Жогорку кеңешти басып алсаңар эле эмне бирдеме өзгөрөбү? Мына бийлик талашып аткандар. Leylek rayonunda, Баткен обласында өтүп кеткен жарандардын арбактары уруп кететин экен. Этият болгула. Уялгыла, просто уялгыла. Жигиттер, силерге да кайта турган сөздөр. Эми кичине уялбайсыңарбы? Ошончо эле духуңар көп болсо, турган имаратка барып, не кыласыңар барып, оны басып алып. Итек Кыргызстан чөгүп, тизеди менен отурганда onu бийлик алмаштырган сайын onu көрүп атабыз го. Бир бийликти алмаштырган, 4-5 бийликти алмаштырдың. Не толк? Толк жок вообще. Азыр эле башка бирөөдү алып келип койсоң, ошол дагы эле ушул. Просто биримдикте болуп, бири-бирибизди колдоп, мына гумпомуштарды жөнөтүп атат мына чыныгы патриоттор. Ошолорго рахмат, Алла разы болсун. Силердин кылган кылыгыңарды карагыла, барып бирөө бакырса кошулуп аркасынан бакырып. Атташысы эшек кошо дагыш дегендей болуп. Кичине уялгылачы жигиттер. Кыргызстан үчүн, элим үчүн, жерим үчүн деп ушунчалык күйүп атсаңар, уже азыр кичине турукташып калды. Эгер азыр бул бийликти кетире турган болсоң, уже Баткен областын уже унутуп койгула уже. Жок, бияктагы жүргөн биз полный кырылабыз. Анан бийлик талашып жата бересиңер.